Ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеоролик бизде опознавательный жана обучающий видеоролик болот. Бүгүнкү торговлябызда биз сиздер менен индикатор MACD менен соода алганды үйрөнөбүз. И бул MACD менен биз сиздер менен бүгүн чоң прибылга чыкканга аракет кылабыз, достор. Балансыбыз $142 000 и бүгүнкү задачабыз бизде балансты хотя бы плюс-минус $2000, плюс $3000 киреше табууга биз сиздер менен максат коебуз. Бүгүнкү биздин айткандагы деле индикаторубуз MACD болот. MACD бул жакта индикатор вкладкиде MACD деген басабыз и автоматически өзү экранга чыгат. Экрандын астында бизде MACD көрүнүп турат. Өздөрү көрүп тургандай деле бизде бул жерде эки сызык болот и также астыда объемдор болот, достор. Биз бул жерде кандай учурларда торговля кылышыбыз керекпиз? Австралиец швейцарский франкта биз бул жерде байкап турабыз, объемдор уже көтөрүлө баштады. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5. Также бизде бул жакта сызык, жашыл сызыгыбыз кесилип, кызыл линиядан жогору көздөй кете баштады. Бул эмнени билдирет? Бул восходящий трендти билдирет и бул жакта биз сделкабызды жогоруга ачышыбыз керекпиз. Давайте 1 мүнөткө по тренду биз $300 жогоруга ачабыз. Бул индикаторду мен дагы колдонуп соода кыламын. Бул индикатор менен мен көп жылдан бери торговля кылып, анализ кылганды үйрөнгөнмүн и сиздер дагы бул индикатор менен торговля кылганды үйрөнсөңүздөр болот. Также кирешеге чыксаңыздар болот, достор. Сделкабыздын жабылышына бизде 5 эле секунд калды. Өздөрү көрүп аткандагы деле биздин сделкаларыбыз успешно плюска жабылды. Эгерде достор сиздер реально обучение алып, сиздер дагы акча тапкыңыздар келсе, анда достор биздин Telegram каналыбызга катталыңыздар. Telegramдын ссылкасы ушул эле видеонун описаниясында болот, достор. Же комментариянын башында тапсаңыздар болот. Биздин Telegramыбызда обучение, сигналы жана көптөгөн прогноздорду алып үйрөнсөңүздөр дагы болот. Бул бардыгы бекер, сиздер акча төлөбөйсүздөр, болгону биздин командабызга кошулушуңуздар керек болот. Мынакей. Бизде бул жакта канал Trader KG миллионы, то есть бул жакта бизде Кыргызстандан, СНГден торговля кылган трейдерлер көп. И бул жакта тоже биз обучение кылабыз и күндө торговля кылып кирешеге чыгабыз. Также бесплатно обучениялар бар, достор. Кошулабыз, ссылка видеонун описаниясында болот, достор. Итак, кийинки валютная парага өтөбүз. Кийинки валютная парадан дагы биз анализ кылабыз MACD менен и бул MACDни биз 30 секунд, 1 мүнөттүк таймфреймдерде деле анализ кыла берсек болот. Но лучше всего, достор, если биз сделкабызды 1 мүнөткө же 2 мүнөткө ачып атсак, анда таймфреймди 1 мүнөттөн ылдыйраагын карап коюп карагыла да. То есть 15 секунд, 10 секунд же болбосо ашып кетсек 30 секундтан коюп анализировать этишибиз керекпиз. Давайте дагы бир жолу MACD менен сделка ачайлы. Биз валютная параны издейли и байкайбыз, достор. Мынакей, валютная пара канадский доллар, швейцарский франк OTS. Биз көрүшүбүз боюнча бул жакта бизде жашыл линия, восходящий тренд болуп келаткан линиябыз кызыл линияны уже кесип өтүп атат. И также бизде объемдор кичирейип кетти, көрдүңүздөрбү? И үстүнкү объемдор уже бүттү, эми астыда жабыла баштады объемдор. Бул эмнени билдирет? Бул жерде смена тренда болуп атканын билдирет. Ошон үчүн бул жакта мен $300 сделкамды сатууга ача беремин. Анткени объемдор бизде уже направлениясын өзгөртүп атат и бизде бул жерде кесилиш дагы болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта мурда трендибиз нисходящий болуп, анан восходящий болуп башталып атканда жашыл линия астыдан үстүгө кызыл линия пробой кылган и объемдор көтөрүлүп келаткан да. И также бул жакта дагы мынакей, бул жактан башталды и графигибиз көтөрүлө башталган ушул жерден моменттен да. И азыр бизде то же самое, бирок уже наоборот болуп башталды. Сызык линия кесилди и астыдан объемдор чогула баштады. Бул азыр смена трендини билдирип атат. Байкайбыз, достор, биздин сделкабыздын жабылышына 5 секунд калды и экинчи сделкабызды дагы плюска жаптык, достор. Отлично. Итого бизде уже 6 сделка плюс. Давайте кийинки котировкага өтөбүз. Кийинки валютная параны байкап турамын. JOT China OTS. Бул жерде бизде астыңкы поддержкабыз азыр пробой болуш керек. Мен бул стратегияны өзүмдүн стримдеримде дагы айтып түшүндүрөмүн. Бул жерде бизде поддержкабызга келип калганда, могундай накопление болуп калганда бул уровень пробой болуш керек. Пробой болуп, продолжение астыга, далее продолжение медвежьего тренда болуш керек да. Азыр бизде также бул жакта бизде азыр смена болуп атканын билдирип атат.
индикатор MACD дейбиз, но слабый достор. Көрдүңүздөрбү, пока көтөрүлүш мындай незаметный болуп атат бул жакта. Также бизде жашыл линиябыз дагы кызыл линияны кесе албай, прям мондай четкий разворот болбой атат да бул жакта. Азыр биз бул жакта өзүбүз технический анализ опытыбыз менен боюнча уровеньдер качан пробой болот и качан отскок боло турганын биз өзүбүз опытыбыз менен уже бул жакта ачып атабыз да. Мисалы, опытым боюнча бөлүшүп кетейин. Азыр астыңкы линия поддержка пробой болуш керек. Ошон үчүн мен бул жерде $300 сделкамды сатамын достор. Бул технический анализ болот достор. Мен азыр бир эле индикатор менен үчүнчү сделкамды бир эле индикаторду карап ачпай эле турам. Бул жакта мен еще өзүмдүн опытымды колдонуп атам достор. Бул опыттарды, секреттерди, анализди кантип коюш керек, бунун баардыгын сиздер VIP каналда алсаңыздар болот достор. VIP каналга кошулуш үчүн сиздер айткандагы деле каналыма катталыңыздар. Трансляциялар болуп турат күндө кечинде саат 11-12-лерде. Также биздин Telegram каналыбыз YouTube каналдын шапкасында болот. Ушул жактан Telegramга өтүп жазсаңыздар болот, обучение алып, обучающий роликтерибизге жана VIP каналыбызга кошулсаңыздар болот. Ошол жакта бүт обученияларымды, ушундай анализдеримди ошол жактан үйрөтүп көрсөтөм. Итак, акыркы секундабыз, сделкабыз бизде бул жерде пробой кылды, 3 свеча пробой кылды и график дагы бир жолу коррекцияга кетти. $300 көбөйтөм, дагы 3 сделка сатууга ача беремин достор. Биздин сделкаларыбыз болгону плюска жабылып келатып эле акыркы секундда график коррекция бериптир. Ретестке кетиптир и 20 пунктка сделкабыз минуска жабылып калыптыр. Но рано или поздно өзүмдүн опытым боюнча, обучение өткөн видеороликтерим боюнча бул жакта бизде пробой болуш керек достор. Бул уровень поддержка. Рано или поздно бизде бул жерде перевес болуп атат. Медведтерде күчү болуп атат бул жакта. Давление пробойго кылчудай давление болуп атат бул жакта. Ошон үчүн сделкабызды пробойго ачтык. Итак, жабылышына 10 эле секунд и график көрүп аткандагы деле кыйла түшүп кетти и бизде бул жерде 100% анализ и пробой болду. Кийинки валютная пара швейцарский франк, японская иена. 30 секунддук таймфреймде бизде MACD сменаны көрсөтүп атат. Кесилиш болуп атат. Жашыл линиябыз кызыл линияны кесилди. Далее объемдор жогоруда ачыла баштады. Объемдор көтөрүлө баштады. 1 мүнөткө 3 сделка жогоруга ачамын. Отлично достор. Дагы бир жолу анализ кылабыз. Бизде бул жерде MACD точный разворотту белгилеп берип атат. Мынакей. Бул жакта бизде объемдор астыда болуп жабылып аткан. Астыда. А бул жерде бизде кесилиш болду. Бул жерде кесилиш болду. Далее объемдор үстүдө жабыла баштады. Мынакей ушул сызыктын үстүндө көрдүңүздөрбү? И бул жакта биз сменадан как раз разворот болуп аткан моментинде жогоруга кирип атабыз достор. Самое главное ушундай точный, яркий сменада ачышыбыз керек биз. Могундай жерлер бизге болбойт достор. Могундай жерлер бизге керек эмес. Мелкий развороттор керек эмес. Бизге могундай ярко көрүнүп аткан моменттер керек. Мынакей достор. Сделкаларыбызды плюска жаптык. Итого балансыбызды дагы плюс-минус $143,000 $806 көтөрүп койдук. Кийинки валютная пара OMR China OTS. 30 секунддук таймфреймде бул жакта дагы бизде ярко азыр началосын көрсөтүп атат. 2 свеча объем көтөрүлдү, плюс бизде кесилиш көрсөтүп атат. 1 мүнөткө жогоруга ача берем. То же самое бизде бул жерде ярко нисходящий тренд, объемдор астыда болуп жабылып аткан, объемдор астыда чогулуп, бул нисходящий тренд болуп атканын көрсөткөн бул жакта. Далее бизде бул жерде смена болуп атат. Мынакей. Смена тренда и графигибиз жогору көздөй кете баштады. И объемдор дагы бизде үстүдө жабыла баштады. Мындай моменттерде биз жогору киришибиз керекпиз и самое главное достор, биз астырактан ачканга аракет кылышыбыз керекпиз. Биз эң үстүдөн ачып алдык, неудачный местодан достор, мындай окуялар болот. Азыр достор биз перезаход кылабыз. $300 астыраак уровеньден 3 сделкага жогоруга дагы бир жолу ачамын. Сонун достор, бул сделкабыз дагы плюска жабылды. Кеттик кийинки валютная парага. Кийинки сделка австралиец доллар OTS'тен ачамын.
Бул жерде бизде дагы смена болуп башталды. Көрүп тургандарды эле жашыл линия үстүдөн кесип атат, кызыл линия болуп атат. Далее объемдор бизде кызыл боло баштады. Астыңкы объемдор чогула баштады и бул жерде $100 3 сделка вниз ача берем. Также $300 даярдап коемун үстүрөк уровеньден перекрытие ачканга. Также достор, нюансты айтып түшүндүрүп кетейин. Биз могундай жерлерди ачпайбыз. Могундай жерлерди ачпайбыз. Биз мынандай ярко көрүнө баштаган моменттерди ачышыбыз керекпиз. Объемдор чоң болуп аткан жерде и чоң болуп атып келип туруп, смена болуп аткан жерлерде киришибиз керекпиз. Мисалы, могундай жерлерде. Мынакей, могундай ярко объемдор плавно, аккуратно жылган жерлерден киришибиз керекпиз. Майда-майда болуп объем чогулуп аткан жерлерде кирбейбиз. Сделкабыздын жабылышына акыркы секунд. График бир аз көтөрүлүп кетти. Объемдор дагы деле бизде астыңкы объемдор чогулуп атат. Кесилиш бар. Значит, биз үстүрөктөн дагы бир жолу перезаход кылышыбыз керекпиз. Акыркы сделкабызга 1 секунд и бул сделкаларыбызды плюска жаптык. Балансыбызды $144,862 көбөйтүп койдук достор. Отличный результат болду. Эгерде сен дагы ушундай индикатор менен так үйрөнүп, торговля кылып, сен дагы акча тапкың келсе, анда Telegramга өт. Телеграмыбызда бизде бардык торговый сигналдарды алсаң болот, обучение алсаң болот жана менден лично поддержка алып, обучение кылсаң болот. Кошулуш үчүн ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот же комментариянын башында тапсаң болот. Ошол жактан өтүп, жазып, кошулуп, бесплатно обучение, сигналдарды аласың. Ушул менен достор, биз сиздер менен бүгүнкү торговлябызды жыйынтыктайбыз. Балансты кыйла эле көтөрүп койдук, даже өзүбүздүн планыбыздан да аштык и ушул менен достор биз кечки стримибизде жолугушабыз жана биздин Telegram каналыбызда дальше торговля кылып үйрөнөбүз достор. Сиздер менен мен Нурсултан. Эмки видеолордо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.